Эми 2018 жылды аягына коюп коюптур да. Мындай бекинип тургандай да, коркуп тургандай да. Мен мына Иса Шишинчуковга кайрылат элем. Коалициянын башчысына. Бул сиздердин өкмөтүңөр. Мына адам өлтүрүү болуп атат. Жоопкерчилик кайда? Мына Кадамжайда эле электе шахталарда өлүм болду. Жоопкерчилик кайда? Фальшивый паспорттор чыгып атат. Жоопкерчилик кайда? Бюджет толбой атат. Бизнесмен алектенген адамдын сөөгү табылды багажникте. Ушу кылмыштуулук боюнча бир жарым саат айтып койбойбу? Талкан жутуп алгансы премьер-министр унчукпайт. Мына Мадина базарындагы бизнесменди алып барып өлтүрүштү. Аэропорттон дагы бир милиция МВД кармап келген кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн жанагындай шылуундардын бардыгын райондук соттон кесилген менен шаардык соттон актап атат. Мүмкүн маалыматты уккандан кийин тиги эки жаран Кыргызстандагы жарандар действительно биздики жарандарбы же башка жарандарбы? Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ноябрь айына күн тартибине 2015 жылы биз ЕАЭСке кирдик. Сиздер жакшы билесиздер, мен да бул жерде айтканмын. 1 январдан баштап 166 позицияга 166 позиция, товардык позиция, жаңы бирдиктүү бажы тарифи кирет. Өзү дегеле ошо бир күн ошо көңүл буруп, ЕАЭСке киргенден кийин кандай пайда таптык? Дегеле Кыргызстан кайсы товарды сатып атабыз? Кайсы товарды өндүрүп экспортко жөнөтүп атабыз? Мына анча-мынча депутаттардын интервьюларын көрүп, окуп, бажы тиги ЕАЭС киргенине байланыштуу ар кандай сын пикирлер айтылып атат. Ошого ноябрь айына бир күн ЕАЭСтин жыйынтыктарын деген тема менен бир карасак. Ошол жерде эл дагы уксун, кандай артыкчылыктары, кандай пайдалары, кандай кемчиликтери, кандай зыян тарттык деп мен ошол сунушту киргизет элем. Рахмат. Рахмат. Бакыт Эргеш, сиз бул боюнча да өткөнкү жыйында кайрылгансыз, сунушуңузду эске алганбыз. Тийиштүү комитетке жөнөттүк. Эгерде өкмөттүк күн өткөрөбүз десек каршы эмеспиз. Комитеттин чечими менен келсе, ноябрь айына киргизип беребиз, Бакыт Эргеш. Башка урматтуу депутаттар, башка жок экен. Анда жогоруда айтылган кошумча алымчаларды эске алуу менен ноябрь айынын календарь планын толугу менен добушка коем. Добуш берсеңиздер. мен Кыргызстандагы акыркы убактардагы кылмыштуулук боюнча кеп коскогум келет да. Мына 50-жылдардагы Сицилияга окшоп баратабыз. Тоскоолдуксуз элечи. Биздин күч органдарынын бүгүн түштөн кийин чакырып премьер-министр келет экен. 12-чи маселе 18 жылдагы бюджеттин отчету. Ошондо премьер-министр күч органдары баары келет, жарым саат ушу кылмыштуулук боюнча бир жарым саат айтып койбойбу? Талкан жутуп алгансы премьер-министр унчукпайт. Мына Мадина базарындагы бизнесменди алып барып өлтүрүштү. Аэропорттон дагы бир бизнесмен алектенген адамдын сөөгү табылды багажникте. Кечөө жакында стратегиялык мамлекеттик ишкананын жетекчисин сабап кетишти. Кыргыз көмүрдүн. Бул мамлекетке болгон кылмыштуулуктун вызову да. Анан эми ошондой болуп атса, баарыбыз көрмөксөн болуп отуруп алалы. Кечөө Турцияда Кыргызстандын казынасына 5 миллиард сом салык төлөбөй издөөдө жүргөн Сайматинин өлтүрүштү. Аны өлтүргөн адамдар Кыргызстандын паспорту менен чыгып атат. Сайматинин тээп жүргөн машинеси дипломатиялык номер менен чыгып атат. Эми ошону да көрмөксөн болуп унчукпай отура беришибиз керекпи? Премьер-министр да унчукпайт. Бул чипы да, Дастан Арыспеков. Бул чипы биздин издөөдө жүргөн адам дипломатиялык элчинин машинеси менен жүрсө. Же Батукаев эртең Россиядан элчинин машинеси менен жүрсө унчукпайбызбы? Бул чипы да, алып келип териштирели да. Парламентке берген маалымат, урматтуу депутаттар, бул жалпы элге берген маалымат. Ошондуктан бюджеттин жана 18 жылдагы отчеттун караганда ушул боюнча жарым саат маалымат берип койсун. Ал эмне болгон номер? Эмне үчүн аны менен Саймати жүргөн? Эмне үчүн ага эч ким жооп бербейт? Биз эми Сицилия болобузбу? Унчукпай отура берсек, урматтуу депутаттар, эртең ошондой эле болот. А күч органдары. Рахмат. Экинчи микрофон.
Урматтуу Дастанбек Артизбекович, урматтуу депутаттар. Мен кичине ошол ойго Алмамбет Насыркановичка кошулуп кетсем. Кечинки окуя болгон бул бизге таасирин өтө терс таасирин берет да. Биз бияка МИД, чек ара, башкы прокуратура, УКМК, каржы полиция, МВДни чакырсак, бул киши кеченке чейин биз билген эмеспиз, бул розыскта жүрөбү жүрбөйбү. Кече эле биз билип калдык. Эркин Сопоков боюнча кече эле билдик, нарушение бар турбайбы? А эмнеге президентке айткан жок мурун МИД? Биз бүт баарын ошону териштирип, мүмкүн маалыматты уккандан кийин эки жаран, Кыргызстандагы жарандар, действительно биздики жарандарбы же башка жарандарбы? Мүмкүн депутаттык комиссия, жыйынтыкта мүмкүн депутаттык комиссияны түзөбүз. Ошону уксак. Себеби бул коомчулукта өтө резонанстуу иш. Алмамбет Насырканович туура айтат, парламентте биз айтпасак, коомчулук өзү ошол маселени көтөрөт. Рахмат. Дастан Артизбекович, азыр менин убактым токтоп тургула. Тиги аткарылыш боюнча 2018 бюджети бүгүн каралабыз, ат канчада каралат? Бактык Эжбекович, азыр мен түшүндүрүп кетем, сунуштар берсеңиздер, мен айтам, анан добуш менен Мен чечебиз. саатын токтоп тургулачы, мен бул маселе боюнча да сөзүм бар. Эми 2018 жылды аягына коюп коюптур да. Мындай бекинип тургандай да, коркуп тургандай да. Ачык айтканда, акыркы учурларда счетный палатанын отчетун түштөн кийинки коюп атабыз. Центральный банктын отчетун түштөн кийинки коюп атабыз. Бүтүн олуттуу маселелерди түштөн кийинки коюп атабыз. Эми уят да эми. Ошону мында биринчи саатка коюп эле депутаттардын баарын маанайы жакшы, күчү толо ушу мезгилде коюш керек да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушундай маселелерди окшогон эртерээк койсок. Анан кийин мен убактым кетип калды. Кийинки маселе. Азыркы мына Убакыт берилип атат сизге, ошол убакыт менен сүйлөп атасыз, Бактык Эжбекович. Эми жетпей калса да. Урматтуу коллегалар, азыр мына өкмөткө сиздер кайрылуу жасадыңар. Келсин, мына тиги бул болсун. Келип баягы эле отчетто айтат, эч нерсе чечилбейт. Мен мына Иса Шешинчуковичка кайрылат элем. Коалициянын башчысына. Бул сиздердин өкмөтүңөр. Мына адам өлтүрүү болуп атат. Жоопкерчилик кайда? Мына кадам жайда эле электе шахталарда өлүм болду. Жоопкерчилик кайда? Фальшивый паспорттар чыгып атат. Жоопкерчилик кайда? Бюджет толбой атат. Жоопкерчилик кайда? Көмүрдүн баасы жогорулуп атат. Жоопкерчилик кайда? Электроэнергиянын тарифин көтөрөбүз деп атат, өзгөртөбүз деп атат. Жоопкерчилик кайда? И бир толо мына маселелер абдан көп да бул жерде. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мына коалиция турган коллегаларсыңар. Бул өкмөттү өзүңөр коалицияда жыйналып, карап, же отставкага кетиресиңер, же коалицияны башканы курайлык. Же ушунда турө беребиз, тизмектеп, бир жылда тизмелер да жогоро берет. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, Алмамбет Насыркановичтин сунушун колдойбуз. Бул жанагы Кыргызстандагы чоң журналисттик иликтөөдөгү негизги каармандардын биринин өлтүрүшү, ошол эле убакта жана паспорттор кыргыз жаран. Азыр Кыргызстандын паспортун дүйнөнүн бардык булуң бурчунда, дүйнөнүн чар тарабында кылмышкерлер колдонуп атат. Ошол маселени да карашыбыз керек. Экинчиден, криминал боюнча мына кылмыш дүйнөсү баш көтөрдү, Кыргызстандан акчалар чыгып кетип атат деп мен өткөндө дагы айттым. Маселе биз карай турган маселе. Соттор дагы кошушубуз керек. Урматтуу Алмамбет Насырканович, сиздин сунушуңузга. Ошол милиция, МВД кармап келген кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн, жанагындай шылуундардын бардыгын райондук соттон кесилген менен шаардык соттон актап атат. Мен бүгүн парламенттеги 6 фракциянын лидерине кайрылат элем. Силер сотторду тандоо кеңеши, тартип комиссиясына фракциядан өздөрүңөрдүн өкүлдөрүңөрдү көрсөткөнсүңөр. Бирок азыркы күндө сот реформасына түздөн-түз мына парламентте биз ошолор аркылуу басым жасасак болот эле. Биз сот реформасы жылбай атат деп сотторду сындаган менен буга биздин дагы түздөн-түз ар бир фракциянын тиешеси бар. Ошол фракциядан көргөн адамдарды чакыртып алгыла, же ошол жака башка азыркы соттордун реформасын талап кыла турган күчтүү кадрларды жөнөтүш керек. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибине сунуш берсеңиздер. Ар кандай маселеге өтүп кеттик. Бюджет келет, бюджеттен бересиздер, сунуш бериңиздер, ошо сунуш менен добуш менен чечебиз.
Азыр экинчи микрофон.